Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде ыйык милдет берүүсү алыскы Баткен облусунда. Учурда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабына караштуу артиллериялык бригадасынын талаа жыйыны өтүүдө. Жана анын алкагында артиллериялык куралдарды атуу көнүгүүсү болмокчу. Артиллериялык батареялардын жыйыны Баткен облусундагы 30-630 аскер бөлүгүнүн талаа окуу борборунда өткөрүлүүдө. Февраль айынан бери жоокерлер атайын чатырлар тигилген лагерде жашап, практикалык курстарды окуп үйрөнүшкөн. Тоолуу аймакта аба ырайы тез-тез өзгөрүп тургандыктан жамгыр жаап, кээде туман түшүп, кар учкундаганына карабай окутуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Ал эми жыйынтыктоочу күндөрү биздин чыгармачыл топ барганда күн жылып, лагердеги аскердик жашоо канааттандырарлык экендигине ынандык. Артиллериялык курал-жарактардан ок атуу машыгуусунда ушундай жоокерлерге бардык аскер кызматкерлерине ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилген. Палаткаларыбыз ушул жашоого ыңгайлашкан, бардыгы жылуу, бардык шарттары түзүлгөн. Жоокерлердин кийимдерин тазалап, жууп, аларды жуунуп тазаланууга дагы шарттар түзүлгөн. Алардын төшөнчүлөрү, жайлары дагы, кроваттары бардык жаңы жана жылуу. Эч кандай кыйынчылыктар деле жок. Армиянын тилинде артиллерия согуштун кудайы деп айтылып келет. Анткени кандай гана куралдуу кагылышуу болбосун, аскердик топтордун негизги жардамчы күчү катары замбиректер душмандын техникаларын талкалап, алардын жүрүшүн солгундатууга шарт түзөт. Бул замбиректер 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда чыгарылып, уникалдуу курал болгондуктан азыркыга чейин колдонулуп келет. Катардагы жоокер Нурали Абакир уулу артиллерия жоокерден эр жүрөктүктү талап кылаарын айтат. Мен азыр бул жерде заря жашымын. Снарядты салгандан кийин аны кайра до конца столго түртүп берем. Биринчиден коопсуздук эрежени сактап, ар бир кыймыл аракетти кылдаттык менен аткаруу керек. Ар бир нерсеге маани берип, ар бир бутаны, ар бир нерсени мээлеп, түз карап, ошол мээлегенге тийгизгенге аракет кылышыбыз керек. Бир замбиректи кыймылга келтирүүдө жалпысынан 4 адам иштейт. Алардын экөөсү октоп берүүчү, мээлөөчү жана атууга даяр учурда тепкини иштетүүчү артиллерист. А бирок мындай чоң курал менен иштөөдө жоокерлер кылдат болушу шарт. Өздүк курамдын коопсуздугу жана берилген тапшырманын аткарылышына курал командири жооптуу. Д-30 гаубица Д-30, калибр 122 мм. Булардын дайындалгы эмнеге дайындалган? Биринчиден душмандын инженердик тосмолорун жардырууга жана миналык талааларга жол кылууга даярдалган. Жана ошондой эле башка душмандардын танкка каршы техникалардын багынтырууга жарыялган. Ар кандай снаряддар менен атат. Азыркы биз осколдук фугас снаряд менен ататабыз, жардырчу эмелерди менен. Раздельный гильзовый деп атат, өзүнүн бөлүгү менен атылат. Куралдуу күчтөрдүн түштүк башкармалыгынын артиллериялык практикалык окутуусунун жыйынтыгында минометтук батареялар, замбиректер, реактивдик ракеталар, өзү жүрүп атуучу артиллериялык техникалар менен биргеликте тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Анда берилген тапшырма тоо тараптан мыйзамсыз түрдө келе жаткан душмандын топторун жок кылуу. Өзүнчө позицияларды ээлеген минометтук батареялар башкармалыктын командасына ылайык ирети менен чабуулга өтүшү керек. Эң алгач 120 калибрлүү минометтор атылса, андан кийин кезектеги Д-30 моделиндеги замбиректер атууга өтөт. Экинчи тараптан болсо, Град БМ-21 моделиндеги реактивдик ракеталар жана М-стабы аталышындагы замбиректер атышат. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан жыйындын максаты бул чек ара кызматы менен жана артиллериялык бөлүктөрдүн бири-бири менен тыгыз байланышта бир милдетти аткаруу тапшырмасында турат. Теориялык сабакты
азыркы учурда ушул талаа майданында практика жүзүндө ар бир офицер, ошондой эле жоокер өз милдеттерин практикалык жүзүндө көрсөтүүдө. Бул машыгуунун чек ара башкармалыгы менен биргеликте өтүүсүнүн себеби куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрү бири-бири менен тыгыз иш алып барышса, коопсуздук чаралары андан да бекем болот дешет алар. Артиллериялык жыйында биз 4 жылдан бери катышып келебиз. Быйылкы жылда өзгөчөлөнүп, бөлөк аскер бөлүктөрдөн дагы штаттан тышкаркы мин аткычтар эсепчилерин топтоп бул жыйынга дагы көбүрөөк кылып катыштырдык. Жыйын боюнча айта кетсек, жылдагыга салыштырмалуу быйыл өзгөчөлөнүп биздин 20-22 аскер бөлүнүш штаттык мина аткычтар взводу жакшы көрсөткүчтөрдү көргөздү деп айта кетсем ишенип айтам. Тактикалык машыгуу ийгиликтүү аяктады. Быйылкы машыгуунун мурункулардан айырмасы Орусиядан алынган гаубица замбирегин сыноодон өткөрүү эле. Албетте, жыл өткөн сайын аскердик техникаларыбыздын жаңыртылышы мамлекетибиздин коопсуздугунун кепилдиги десек болот. Ал эми жаңы куралды жоокерлер биринчи жолу өздөштүрүшкөн. Биз өзүмдүн катардаш жолдош жоокерлерим менен 2016 жылдын 19 октябрда ошол Мады Ош шаарында Мадыда жайгашкан артиллериялык бригадага 92-8 аскер бөлүгүнө келип түшкөнбүз. 6 ай аралыгында биз ошол Кыргызстанга биринчи жолу келген 2015 жылы келген 152 мм гаубица М-Б куралын окуп үйрөндүк. 6 ай ичинде мунун техникалык характеристикасын бардык жолун окуп үйрөнүп, өзүнчө эсептерге бөлүнүп, ушул 4 куралды бүгүн ушул жерде Баткенде Бужумда биринчи жолу аттык, Кыргызстанда биринчи жолу. Кудай буйрса ийгиликтүү аттык, бардык тапшырмаларды өз убагында аткарылып. Замбиректин салмагы 7 тонна, узундугу 7 метрди түзүп, башка замбиректерден айырмаланып, орнотууга жана ордун алмаштырууда жыйноого ыңгайлуу. Атылган снаряддын алыстыгы 20 чакырымга чейин барат. Бул гаубица деп аталган артиллериялык куралдын бош гильзасы. Мындагы ичинде 18 кг порох болуп, ичиндеги 45 кг снарядды учуруп атат. Ал эми дал ушундай снарядды дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн мамлекеттери атайын аскердик машыгууларына колдонушат. Дал ушундай курал бүгүнкү күндө Кыргызстанга да келди. Ал эми бул өзү жүрүүчү гаубица деп аталган артиллериялык техникаларга келсек, огу 122 калибрлүү сооттолгон. Атуу алыстыгы 15 чакырымды түзөт. 1988 жылы чыккан. Муну колдонуу жерлери Афганистан, кийинки учурларда Чечняда колдонуптур. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда колдонуу максаты өтө кеңири, өтө точный деп айтсак болот куралды. Анткени мунун наводкасы индикатор шкала согласования деген нерсеси бар. Ошол менен туура жана так мээлейт да. Өлкө армиясы менен гана күчтүү болот демекчи. Кыргызстанда башка мамлекеттерден кем калышпаган курал-жарак техникаларга ээ болуп жатканы күч түзүмдөрүндө реформа жүрүп жаткандыгынан кабар берет. Азыркы учурда биздин артиллериялык бөлүкчүлөр жаңы куралдар менен куралданып жатат. Дагы да болсо мына келишим түзүлүп, ушул куралдар алып келинет деп жатышат. Ошол куралдардын бардыгын өздүк курамга өздөштүргөнгө биз даярбыз. Биз ошол куралдын бардыгын бизде офицерлердин бардыгы окуп келген. Россияда, Алматыда, ошондой эле өзүбүздүн Бишкекте окутуп жатат. Ошолордун бардыгы офицерлердин бардыгын теорияда балган билимдерин биз ушул жерде практика түрүндө биз ишке ашырып жатабыз. Ошентип башкы штабтын түштүк башкармалыгынын артиллериялык тактикалык машыгуусу аягына чыкты. Мыкты жыйынтык көрсөткөн батарея командирлери жана жоокерлер акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Бүгүн лагердин жыйынында батареялык көнүгүүлөр өтүлдү. Ошо көнүгүүлөрдө мен ойлойм койгон максаттар ошо лагердин жыйынында толугу менен аткарылды деп
азыркы убакта заманыбызга байланыштуу артиллерия күчүрмөнүн даярдоосу мыкты деген деңгээлде деп эсептейм. Артиллериянын тактикалык машыгуусунан кийин жаңы техникалардын жүрөгүндө жалыны бар аскерлердин күчүрмөн даярдыгын көрүп, бейиштин төрүндөй берметтей кооз Кыргызстаныбызды коргоп алууга армиябыздын толугу менен күч кудурети жетерине ынандык. Заманыбыз тынч, мамлекетибиз күчтүү болсун.